Талас облусундагы Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркынын көлүндө турабыз. Бул жер Талас шаарынан 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Табияттын ажайып кооздугу, таза абасы менен айырмаланган бул жайга жайкысын эс алууга келгендердин санарбын. Беш Таш табияттын сулуулугу, бийик тоолору, мөлтүр көлү жана сырдуу уламыштары менен ар бир адамды өзүнө тартып турган керемет мекендин бир бурчу. Бул аймактын аталышынын өзү эле кызыгууну жаратат. Эл арасында айтылып келген уламыштардын биринде бул заңкайып турган 5 чоң таш илгери 5 адам болгон деп баяндалат. Илгери бул өрөндө Олуя карыянын 5 уулу жашаптыр. Бирок убакыт өтүп, алар адилет жолдон тайып, жолоочуларды талап тоноп, элге зыян алып келген каракчыларга айланышат. Балдарынын мындай жоругуна күйгөн ата ылайым таш болуп калгыла деп жаратканга жалбарат. Атасынын ак жүрөктөн чыккан тилеги кабыл болуп, 5 уулу ошол бойдон ташка айланып калган дешет. Ал эми тарыхый маалыматтар боюнча анын аталышы мындагы 5 чоң табигый аскага байланыштуу коюлган. Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркы 1996 жылы өкмөттүн чечими менен түзүлгөн. Талас облусуна жылына 50 миңден ашуун турист келсе, алардын бири да дал ушул Беш Ташка келмейин кетпейт. Туристтердин коопсуздугун камсыздоо максатында туристтик милиция өз ишин баштаган. Бүгүн алардын кызматкерлери дал ушул Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркына сапар алышты. Талас облусунда 2026 жылдын июнь айынын башында туристтик милиция ачылган. Ага 10 бала бекитилип берилген. Жумбасына 2-3 жолу туристтер көбүрөөк жүргөн жерлерге, жайларга барып, ошол жерлерден эз алып аткан жерлерине барып, түшүндүрүү иштерин, алардын коопсуздугун барып кабар алып келип турабыз. Көбүнчө эми казак туугандар келет, орустар келет, көп эле улуттан келет, немистер келет. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Облустук патруль милициянын прапорщиги Кошалиев, туристтик милициянын прапорщиги Кошалиев. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, акелер? Каяктан болосуздар, аке? Биздер Казакстандан келдик, Актау деген каладан. Казакстандан келсиздерби? Каспий деңизи билет чыгарсыздар. Сол 3000 километр жүрүп келдик. Жакшы. Сиздер кандай эз алып атасыздар? Кандай жер экен бул? Бул эми бул жерге мурунда келип жүрбүз. Бир эмес, 5-6 рет келдик. Байкелер, суу жээктен абайлаңыздар. Сууга агып кетип, отурган жериңиздерди карап, улаяктап, таза кылып, бийиктикке чыгып кетип, ошол жактарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айтып келатканбыз. Эз алыңыздар жакшы өтсүн, жакшы эз алыңыздар. Бир 20 жыл мурун мындай жок эди азыр. Мына өздөрүң жүрсүңдер, андай машиналар менен жүрсүңдер. Мурун келгенде келесиң, мындай эчтеке болгон жок. Шүкүр, элибиз жакшы болуп турат экен. Ne aytamiz, elderingizge bereke bersin, Kırgızstan damay bersin. Alga Kırgızstan. Туристтик милиция туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн атайын түзүлгөн бөлүм. Анын негизги милдети келген конокторду коштоп, маалымат берип, эс алуу аймагында укук бузуулардын алдын алуу болуп саналат. Чет өлкөдөн келген туристтер менен баарлашууда туристтик милиция кызматкерлери керектүү тилдерде кызмат көрсөтүшөт. Алардын арасында чет тилдерин эркин билген кызматкерлер да бар.
Ошол эле учурда алар бир гана чет элдик туристтердин эмес, бардык эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылууга көңүл бурушат. Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркы табияттын кооздугу гана эмес, сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр менен жаныбарлардын коопсуз мекени. Паркта 800дөн ашык өсүмдүктүн түрү кездешет. Жаныбарлар дүйнөсү да абдан бай. Бул аймакта сейрек кездешүүчү кызыл китепке кирген жаныбарлардын да түрү көп. Мындагы эң кубанычтуу жаңылыктардын бири маралдарды кайра байырлатуу долбоору. 2022-жылы паркка Алтай жергесинен 35 марал алынып келинип, кое берилген. Бүгүнкү күндө алар жаңы чөйрөгө ийгиликтүү көнүп, көбөйө баштады. Адистердин айтымында учурда алардын саны 80ге жетти. Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагында көлөмү жана жайгашуу бийиктиги боюнча бири-биринен айырмаланган 8ге жакын көл бар. Алардын эң ириси Бешташ көлү. Деңиз деңгээлинен 2997 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн тереңдиги 28 метрге жетип, асман, маринка жана форель сыяктуу балыктар кездешет. Бешташ көлүнүн дагы бир өзгөчөлүгү анын суусу. Аба ырайына жараша өзгөрүп турат. Күн ачык кезде көлдүн суусу тунук жашыл түскө бөлөнүп, ал эми жаан чачуундуу же булут каптаган учурда көлдүн өңү өзгөрүп, көгүш же кочкул жашыл түскө кубулат. Ал эми Бешташ дарыясы парктын негизги суу артериясы жана өрөөндөгү жапайы жаныбарлардын негизги суу булагы. Ал бийик тоолордогу мөңгүлөрдөн жана булактардан башат алып, Бешташ өрөөнү аркылуу шаркырап агат. Мөлтүр муздак жана кычкыл теке бай суусу дарыянын экосистемасын байытып турат. Анда асан үсөн форели сыяктуу баалуу балыктар кездешет. Жай айларында дарыянын шаркырап аккан үнү бул жерге келген туристтерди суктандырат. Мына ушундай керемет жаратылышы, тарыхы, уламыштары жана бай биологиялык дүйнөсү менен Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркы Кыргызстаныбыздын сыймыктуу жерлеринин бири болуп саналат. Аны көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Анткени бүгүнкү күндө сактап келген ар бир табигый байлык эртеңки муунга калтыра турган эң кымбат мурас.